анда эмес. Маска тағынған жаш бала. Бергенчи biraz ак үйдөгүлөр чыкканча сүйлөшөйүк. Наркы жаш бала. Жок, наркы жаш бала. Мен баламдаймын, жаш бала экенсиң. Апалар, силерчи митинг өткөзөбүз деп келдиңер, туура? Кыштык митингди мына силерди бирөө кыштыкка кылбайла, мына өткөзүп атат. А бул жер силерге жайлоо, базар эмес да. Туурабы, бул жер коомдук жай. Катуураак сүйлөңүздөр, эжелер, катуураак сүйлөңүз. Эме митингке эмне үчүн чыктыңыз, ошону айтыңызчы. Угулбай атаңыз. Таамасыңарбы? Бүгүнкү митинг жалаң кредит тууралуу болуп атат. Жанагы банктагылардын баары тең жалаң бизге деген 3 айлык тиги отсрочка бергиле десек 3 айлык отсрочканы беришип туруп проценттерин очойтуп кошуп, ошон үчүн биз митингде жүрөбүз. Биз жыргаганыбыздан келген жокпуз. Же болсо жыргап эле үйдө жатпайбызбы? Ошол эки маселени чечип бериңиздер. Силерден суранабыз. Kredittin aynen geldik. Prosentin koşup koyup төлөй албай атабыз. Кыйнап компаниядан. Ордуңарбы? Я оруп бир келе жаттым, чыктым. Коронавирустан ордуңузбу? Биз дагы ошо кредиттин айынан эчтекеге эме болуп, мынакей ошон үчүн бияка келип отурам. Баягы айтып берсе көп сөз бар экен бул жерде. Кайбирин айтарын билбей турум, кредит деген карапайым элдин башындагы чачынан, бутунан, тырнагына чейин малын күттү. Кредитти деген берген банктын баары чиновниктердики. Мисалы мен Финкабанкта бар, Финкабанктан Отунбаеваныкы экен. Отунбаева Сиз канча процент төлөдүңүз? Мен мынагу 3 ай эме жылдырганда жылдырып койду. Андан кийин айына 400 сомдон кошуп келиптир. Мурункудан 400 сом. Мурункудан 400 сом ашык кошуп келиптир. Сиз эме налог с продаж төлөп атасызбы? Эмеңизде барбы графигиңизде? Жок, билбейт ким аны деле. Финканыкы бар. Барбы? Сизчи? Менен ошо элет көйгөйү боюнча, элдин көйгөйү маселеси боюнча келдим, кредит боюнча. Ой, молодец апа. Мен да ошо кредиттеримди төлөй албай, сиздерге кайрылып жардам сурап келдим. Ой, молодец. Мына эжекелер, солидарность, элет көйгөй, коомдук бирикмени мына. Биз деле ушул кредиттин көйгөйүн чечели деп келдик. Ушундай алка жакабыздан, кокубуздан алып, Депутаттар келдиби силерге? Проценттин үстүнө дагы бийликтер келдиби? Биз ошон үчүн келдик. Ошон үчүн келдик. А карапайым эл негизи керекпи? Керек. Үй жайды таштап келип отурабыз да, бала батыранын баарын таштап келип отурабыз. Же булар эми аябай эле телегей тегиз жасап кетиштирби? Комментарий берип коесуңарбы? Прямой эфир. Facebook'a чыгарып атам. Элди чечсин. Кредиттерди жоюшсун проценттерин. А эмечи тиги бийликтен кишилер чыктыбы? Чыкпай эле, эч ким чыкпай эле. Даже угуп койбой эле бизди. Милиция келип алып турат. Келип алып кыйын болушат милициялар. Мына пайыздарды төмөндөтүү керек. Эчтеке антимитинг мындай эмеге туура эмес лозунгдар менен чыккан жок. Бирок бизди анча мынча мына элди кысымга алып коюш 5 мүнөттө экен да, мына. 5 мүнөттө. А эме саясий партиялар чыгып алса, алар кыйкырып өкүрүп акчага чыккандар, ничего страшного, алардын талаптары аткарылат экен. Сиз да кредитке келдиңизби? Тартып атабыз аябай. Мына. Силер еще дагы көп эмес беле, каяка кетти калгандар? Чайпай ичкенге. Силердин талаптары айтып койгулачы. Эсиз өкмөт жок. Эл кыйналып кетти. Азыр пандемия учурунда соода сатык жок. Эл төлөй албай атат. Эме бийликтен кишилер чыктыбы? Жок, бир киши чыккан жок. Сураганыбыз денеде эле бир жардам. Биз кайрылуу менен, биз арыз эмес, биз өтүнүп атабыз, суранып атабыз. Бийликтен эч ким. Коронавирус менен ордуңузбу? Оргам. Бул жерде ким орду? Кол көтөрүлөчү. Эме коронавирус боюнча оорганда силерге жардам кандай болду? Коронавирус менен ордуңарбы? Мен ишине өзүм ооргам. Ошон үчүн билем да. Жардам болгон жок. Наоборот, өзүнүн Мына, бул болсо Турсун деген байкебиз. Бизди постоянно кайтарат. Булар болсо бая өткөндөгү милиционерлер бизди сактап атат. Что бизди чаап уруп кетпесин, эме провокаторлор келип согуп койбосун деп. Эмеси менен дагы кино тартыптан прямой эфир.
Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрылып кетем. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, участник 7 апреля, пострадавшая. Неме, мына шылдыңдап атат мени биякта. Участник десем мындайраак, жакыныраак болайынчы. Мен азыркы учурда ушул Элет көйгөй коомдук бирикменин төрайымы катары, негиздешүүсү катары ушу карапайым элдин көйгөйлүү маселеси чечилсин деп келдим. Бул биринчи акция эмес. Мен бул акцияны жалпы биздин кураторлор, төрайымдар кайрылган үчүн ушул акцияны баштадык. Бул мөөнөтсүз митинг. Биз силерге жазганбыз, сизге жеттиби, жеткен жокпу билбейбиз. Ким кандай иштерди алып барып атат биз билбейбиз. Бирок биздин эң биринчи койгон талаптарыбыз бул пандемия убагындагы ушул карапайым эл процентин төлөй албай калды. Коммерческий банктар, микрокредитный компаниялар өздөрүнүн мындай айтканда полномочияларын чоңойтуп, насыялардын үстүнө үстөк пайыздарды кошуп, баягы 3 ай каникулда отурганыңар аз келгенсип деп туруп, кайра үстөлөрүнө кошуп коюп атат. Азыркы учурда мисалы үчүн эгерде бул элдин көйгөйүн чечпегидей болсо, билбейм, андан көрө жанагы Национальный банктан бизге замы келди, Мирлан деген жигит. Же болбосо дагы ким келип атат? Эгерде ушундай кризисный маселелерди чече албагандай, алар ошол жерде креслосунда эмне отурушат? Жөн эле креслосын бошотуп берип эле акылдуу өстүүлөргө бербейби? Алар 3-4 күндө ошону аналитика жасап, экспертиза кылып туруп, любой нерсени маселени чечип коймок. Өткөндө бизди алдады. 20 киши туруп бердик. Ондун алдына чыктык. Анткени ошол биздин көйгөйлүү маселелер чечилерби деп чыктык. Менин кредитим жок. Мен просто солидарности ушул 7 апрелде өлгөн 87 баланын арбагы жөн эле кусуру уруп кетпесин, ушу элдин үнү угулбай калбай жерде калбасын деп ушул жака чыктым. Билем, 7 апрелге катышкан көп балдардын барысы бийликке барышты, совет директоровтордо отурушат, өздөрүнүн кишилерин монтип неме кызматка алып, азыр кызматта иштеп атышат баары. Мына карапайым элди мына тартып берип атам, прямой эфир. Көргүлө. Ушинтип самсалап эшикке чыгып калдык. Чечсе бир күндө эле чечип берип коймокта. 700 биз кайрылууну бердик элек. Ошол кайрылуунун баардыгы каралыптыр. Анан алас келгенси еще плюс булар кандай эмеде чыгып атышат деп бизде азыр мына апалар отурду эле тизгиндеп койду. Милиция менен даже азыр кыргыз элинин ортосунда да азыр эме жок. Тетекте отурган, креслода отургандар управлять этип атат. Туура эмес адамдар келген. Ошолордун баасы управлять этип атат мына. Сизди жаманаттуу кылып атат. Сооронбай Шарипович, чара колдонуңуз. Биз жазган каттарыбыздын бардыгы бар, бардыгы мыйзамдуу. Мэрияга дагы неме уведомление бергенбиз. Мына бүгүн сиздин алдыңызга келдик. Мына Ак үйдүн алдында турабыз, күн чыгыш тарабында. Сиз ушул карапайым эл деп чыгат болушуңуз деп ойлоп атабыз. Элдин үмүтү чоң, турабы? Турабы? Президентке үмүт чоң, турабы? Ал киши чечиш керек, турабы? Өкмөт чече албаса, бийлик чече албаса, ушундай айтканда. Демек, биз азыр только президенттин немесин күтүшүбүз керек, турабы? Эгерде 4 бийлик бутагы болбосо, балким президент өзү эле чечип коймок, турабы? Мыйзамдардын баарысы бизге жазылган эмес, карапайым элге жазылбаптыр. Ошол, урматтуу. Ушул менин постумду бөлүшүп койгула. Эгерде мисалы үчүн жанагындай саясатчылар, акча төлөгөндөр болсо, могу жерге оптом и розницу бардыгы тең жыйылып калмак. Бир да КТР, Пирамида, ЛТРК, бүт эч ким бир дагы отечественный каналдардан Сооронбай Шарипович келген жок. Бир да депутат келип сураган жок. Ушуну көрүп алыңыз. Мен азыр улам прямой эфир кылып турам, анткени улам бизге милиционерлердин кызматтары мына бу жерде турушат. Улам бизге кызым көргөзүп атат. Тиги жерде отурушту эле спокойно, биз тиякта отурдук элек, биздин жаныбызга келбей аткан. Эртең суббота экен, бүгүн жума. Жума күнү бардык нерсе чечилиш керек. Биз ойлойбуз ошо, сиз намаз окуйсуз. Намаздын артында канча нерсе бар, акыйкаттык, чындык деген бар. Ошону чечесиз деген ойдомун. Рахмат сизге.